Саламатсызбы? 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо болуп өттү. Шайлоонун байкоочулары шайлоолор бир катар мыйзам бузуулар менен өткөндүгүн белгилеп жатышат. Биз бүгүн талкуу берүүбүздө болуп өткөн шайлоо кандай өттү деген теманын айланасында сөз кылабыз. Аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Бизде конокто Реформа партиясынын мүчөсү Клара Сооронкулова менен Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын мүчөсү Гуля Алмамбетова болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Алгачкы суроомду экөөңүздөргө тең узатайын. Негизи сиздердин пикириңиздерде шайлоо кандай өттү? Кимиңиздерден баштайбыз? Клара айым, сизден баштайлы. Октябрь окуяларынан кийин сабак болуш керек эле да. Шайлоо өзгөчө, шайлоого катышкан талапкерлер, партиялар үчүн, анан бийлик үчүн дагы бир чоң сабак болуш керек эле. Анткени ошол октябрдагы ыңкылап ошол шайлоонун баягы өтө мыйзамсыз, өтө адилетсиз өткөнүнөн болгон, аны баарыбыз көрдүк, баарыбыз күбө болдук ага. Анан бул жолу мен ошол шайлоо таза өтөбү деп, тазараак өтөбү деп ишенгем да. Анткени шайлоого катышкан талапкерлер ошол жоопкерчиликти элдин алдындагы, мамлекеттин алдындагы, биздин келечегибиздин алдындагы жоопкерчиликти сезиш керек болчу. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Бул менин эле баам эмес, көпчүлүк ушундай баа берип атат. Өзү дагы баягы өтүп кеткен талапкерлерди карап көрсөк деле мындай билинип атат да, ал нерсечи далилденип атат. Шайлоо абдан ыплас өттү. Баягы эле ыкмалар, добуштарды сатып алуу шайлоочулардын өздөрүн да ыктыярдуу, өз эркин билдиргенге абдан бир чоң жана терс таасир этилди да. Эми менин оюмча бул нерсеге эртеби кечпи баа берилет. Анан бул жерде шайлоочулар дагы кандайдыр бир немеде, деңгээлде өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек да. Бул байкап көрсөңөр, тизмеде мурун мэрияда иштеген, мурун шаардык кеңеште депутат болгон адамдар аз эмес. Булар 4 жылдын ичинде эмне иш кылды деген маселе жаралып атат да. Анан шайлоочулар кайра эле алданып, эми шайлоочуларды дагы түшүнсө болот, анткени жакырчылык, баалардын өсүшү, пандемия, бунун баары себеп болуп атат да. Анан ишенбестик эң негизги маселе бул жалпы элдин, шайлоочулардын бийликке, депутаттарга болгон ишенбестиги. Ушул ишенбестиктин немесинде, негизинде булар эми ким келбесин, кандай болбосун, баары бир эч нерсе өзгөрбөйт. Андан көрө ушулардын берип аткан бир 500 сомун, 1000 сомун биртке болсо дагы жок дегенде чигит май алып алалы деген немеде алып добуш берип коюп атышты да. Анан негизги жоопкерчилик шайлоочуда, бирок негизги жоопкерчилик шайлоого катышкан талапкерлерде, партияларда. Гүлия айым, ушул эле суроону сизге узатайын. Сиздин пикириңизде шайлоо таза өттүбү? Биринчиден, Бишкек шаарынын тургундарына, жалпы ушул шайлоочуларга терең ыраазычылык билдирем. Колдоо болду, ишеним болду. Ар бириңизге чоң рахмат. Өзгөчө ыраазычылык ушул биздин журналисттерге, анткени ар бир ушул партияны аябай такалап, талдап, жакшылап, ушул түшүндүрүү маселелери кичине башкачараак болду. Бул эрсайыш, азыркы өткөн эрсайыш кичине өзгөчөлүгү бар, сөзсүз. Анткени кичине кызыктуураак болду ушу биздин шайлоочуларга. Аябай карап турушту, ушунча абдан көп партия катышты. Бу дагы башаламанга окшош болуп калды. Ар бирөөсү эле ушул партия түзүп, баары эле ушу өзүнүн өкүлчүлүгүн Бишкек шаарынын кеңешине татыктуу деп пикир болду. Бул абдан бир жакшы бир көрүнүш, анткени бул коомчулукта болгон процесстин дагы бир көрүнүшү. Жалпы жөнү эми октябрда болгон иш болду, бирок аз эле ай өттү. Керек болсо бир өзгөрүү 1 сааттын ичинде деле боло бербейт. Ошондуктан биз толугу менен элге ишенимди көрсөттүк, эл кайра бизге ишенимди көрсөттү. Ошондо биздин Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын мүчөлөрүнүн
чоң пикир азыркы учурда дагы эле биз пикир алмашуудабыз, дагы эле ушул анализдеп, шайлоо кандай өттү, жүрүшү кандай болду, азыр ал жыйынтыкты биз азыр чыгара элекпиз. Анткени бул чоң талкуу биздин ичинде, партиянын ичинде да чоң талкуу болуп жатат. Жеке пикириңиздечи шайлоо кандай өттү? Таза өттүбү? Менин жеке пикиримде бул абдан таза өтүш үчүн чоң жумуш аткарылыш керек. Ал жумушту жалпы жөнүбүз аткарган жокпуз. Ошондо түшүндүрүү иштерди ар бирөөбүз жарандык ушул кызмат катары өтсөк, ошондо дагы таза болот го деп ишендим. Анткени баягы участкаларга барып, элдер менен сүйлөшүп, агитация жүргүзүп атканда баягы кээ бир шайлоочулар түздөн түз эле сурашты. Эже акча бересизби? Акча жок дегенде айланып кетип калып атышат. Гүлайым, ушул жерден бир суроо бергим келип турат. Сиз мүчө болгон партия 8% алып, 7% чектен өттү. Анан жеңишке өзгөчөбүз менен жеттик деп айта аласызбы? Себеби шайлоо күнү бир катар мыйзам бузуулар катталганы айтылды. Анан ошонун ичинде сиздердин партия бир машинада акча таратып жаткан милиция кызматкерлери кармады деген видео тарады да. Буга кандай комментарий бересиз? Акча таратылган жок. Башка партиялар болобу, башка оппоненттер болобу, мындайча жалпак тил менен айтканда, мен айткандан коркпойм. Баш кезүү жок, тил кезүү бар деп коет, Ошондой эле болуп туруп, баягы кармалбаган нерсени, жок нерсени абдан курч согуш болду. Жаман, бири-бирин жамандаган аябай, бул компромат согушу аябай күчтүү болду. Милиция кармады, багажниктен эч нерсе тапкан жок, өзүнүн жанында көтөрүп жүргөн акчасын таратты деп, бирок далилделген жок менимчечи. Эгерде ошондой далилдөө болсо, изилдөө болсо, иликтөө болсо, мыйзам чегинде бүт баары каралыш керек. Баарыбыз тең мыйзамга баш ийиш керек. Ошондо жеңишке өзгөчөбүз менен жеттик деп айта аласыз, Айтам. Рахмат. Кларайым, ушул сиз лидерлик кылган реформа партиясы эмне үчүн жеңишке жетпей калды деген ойдосуз? Эми биз башка партиялардай болуп подкуп кылган жокпуз. Бизде каражат болгон күндө дагы биз эч качан андай иштерге барбайбыз. Кандай болбосун, реформа партиясы парламенттик шайлоодон бери жаңы бир саясий шайлоо маданиятын жаратып келип атат. Анан бул жерде эмнеге жеңишке жетпей калдык дегенин да бир өзүнүн себептери бар. Анткени өтө көп партиялар катышты дагы. Биз парламенттик шайлоодо, президенттик шайлоодо алган добуштар чачырап кетти деп айтсак болот да. Анан жана дагы айтып кетпедимби, бул негизги маселе бул ишенбестик болуп атат да. Ишенбестик болуп атат. Жалпы эле системага ишенбестик болуп атат. Ошон үчүн ушундай атаандаштыкта шайлоодо колунда бар партиялар өтүп кетип атат. Өткөндөрдүн деле карап көрсөңөр, жалаң байлардын партиялары, бул эмгек, баарыбыз эле билебиз, бул Кыргызстандагы ири, эң бай адамдын кол астындагы партия, каржыланып, ушуга чейин каржылап келатат. Андан кийинки эле партия мурунку мэр Тулеев ал дагы бай адамдардын бири, Кыргызстандагы бай адамдардын бири. НДПК партиясы дагы куруучулар фирмалардын атынан, фирмалар менен каржыланды. Эми баягы Суракматовдун партиясы деген сөз бар. Эми аны өзүбүз деле көрүп отурабыз. Анткени талапкерлердин арасында болгондо да тизменин алдыңкы катарында Елизавета фирмасынын жетекчиси турат. Анан өзү дагы талапкерлердин арасында ошондой строительный фирмаларга, куруучу фирмалардын немелери, кожоюндары көп да тизмелериндечи. Аны ушундай партиялар өтүп атат. Эми бул жагынан айтып атпаймынбы, биз өзүбүздүн принциптерибиз жагынан, өзүбүздүн идеологиябыз жагынан эгерде чындап эле мындай таза күрөш боло турган болсо, анда биз сөзсүз түрдө жеңип чыкмакпыз да. Анан биз ага намыстанган жокпуз, биз утулуп калдык деп намыстанган жокпуз. Анткени ушунчалык ыплас күрөштө жеңилип калуу бул өзү жеңиш да. Жеңилип калуу бул өзү жеңиш. Анан эң негизгиси биз эми болду, биз жеңилип калдык деп чөгүп отуруп калган жокпуз. Азыр сөзсүз түрдө баягы мандатка ээ болуу бул шарт эмес. Анткени мыйзам абдан көп мүмкүнчүлүктөрдү берет өз алдынча башкарууга, катышууга.
Анан биз ошол мыйзамдын негизинде азыр бир абдан чоң иш алып баралы деп атабыз. Эң негизгиси биз ошол курулуш мафияны көзөмөлгө алалы деп атабыз да, толугу менен. Мисалы, жарандар Бишкек шаардык кеңешинин отурумдарына катышууга укуктуу, мыйзамда көрсөтүлгөн, бирок ушуга чейин ушул укукту эч ким пайдаланбай келген. Анан буюрса, пандемия кичине басаңдаса, биз Бишкек шаарынын, Бишкек жашоочуларынын бир чоң курултайын өткөрөлү деп атканбыз. Ушуга чейин канча курултайлар өтүп атат, бирок бир дагы жолу ушу Бишкек шаарынын жашоочуларынын курултайы өтпөптүр да. Курултай өткөрүп туруп, ушул Бишкек шаардык кеңешине келген азыр депутаттарды биз абдан бир катуу көзөмөлгө алалы деген ниетибиз бар. Ошон үчүн реформа партиясы ушу менен токтоп калбайт. Биз тескерисинче бул жолу баягы шашылыш болуп калды, ар кандай шарттар менен, эми өзү дагы жарым жыл мурда эле ишмердүүлүктү баштадык да. Бул жолу биз кийинки шайлоого абдан бир катуу даярданып, анан шаарга депутат болбосок дагы бир чоң пайда алып келели, чоң иш жүргүзөлү деген максатыбыз бар. Андан кийинки суроом жалпы суроо болсун. Негизи эле социалдык тармактардын колдонуучулары бул шайлоону 4 октябрдагы шайлоодон айырмасы жок болуп калды деген пикирлерин калтырып атат да. Бул шайлоо болуп өткөн 4 октябрдагы шайлоодон кандай айырмаланды? Сиздин пикириңиз, Гүлайым. Мисал үчүн бир топ партияларды мен Клара эжени негизи эле колдоп жүрчүмүн, келечекте да колдойм. Клара эженин өздүк позициясы мага абдан жагат. Мен макулмун, пикирлешмин, анткени жана бир топ партиялардын ичинде курамында кишилерди карап көрсөңөр, баягы эле мекеним Кыргызстан болду, кээ бирөөсү биримдиктен болду, кээ бирөөсү мекенчилден болду. Алар бат эле көйнөгүн алмаштырып коюп эле кайра азыркы өтүп кеткен бир топ партиялардын курамына киришти. Бирок бул эми бир кишинин күнөөсү деп айтыш кыйын. Бул азыркы абалдын дагы бир көрүнүшү да. Биз өзүбүздүн мамлекетибизди башка бир сааттын ичинде өзгөртө албайбыз. Анткени биздин мамлекет бул ким? Биздин мамлекет бул сиз. Биздин мамлекет Клара эже, биздин мамлекет оператор бала, биздин мамлекет ар бирөөбүз, ар бирөө биле. Ошондо биз кайра мамлекет тыйны кылды, муну кылды дегенде ар бирөөбүз өзүбүздү тандап, өзүбүздү талдап, өзүбүздү такалап атабыз да. Ошондо өзгөртүүлөр, өзгөчөлүктөрдү өзүбүздөн баштасак, ошондо андан кийин башка бирөөгө пикир салса болот да. Ошондуктан өзгөчөлүк ошондон бир сааттын ичинде биз өзгөрө албайбыз. Жада калса мына барыбыз бирөөбүз айтабыз шайлаган жокпуз, бирөөбүз айтабыз шайладык. Биздин деле президент айтып отурат, кичине убакыт бергиле деп атат. Анткени ар бир процесстин өзүнүн мөөнөтү болот. Анткени бир жаштагы бала бир жаштын ичинде машине минип тиши чыкпайт. Ар бир процесстин, ар бир нерсенин өзүнүн ыкмасы болот, өзүнүн багытында өзүнүн индивидуалдык жүрүшү болот. Ошону туура түшүнүп, бири-бирибизге кол кабыш кылып, кайра жаманатты кылып, соц тармактарды бири-бирибизге күчөтпөй, анткени биз абдан таң калдык. Мынча боттор мурунку, мисал үчүн биздин эле бир топ инсандарды карап көрсөк, мынча талаа эмес да. Аябай таланып кетти. Андан кийин ар бирөөсүнүн профилдерин карап көрсөң, булар кече бүгүн эле түзүлгөн, бир дагы аты жөнү жок, өзүнүн сүрөтүнүн ордуна же гүл коюп коет, баягы Гүлчотайлар эле өзүнчө эле тиги маалыматтык согушту, маалыматтык эрсайыш болуп атышты да. Ошол абдан таң калыштуу болду. Биздин жарандар ошону текшербей, көп жылдан бери, акыркы жылдар айтып келатам, бул санариптик жоопкерчилик. Демек, мурдагы эле көрүнүш кайталанып келатат, Кайра эле кайталанат. Клара, сиздин пикириңиздечи? Эмнеси менен айырмаланды бул шайлоо? Андай деле жана да айтып кеттим, андай айырма болгон жок. Биз күткөнбүз таза болуш керек депчи. Тазараак болуш керек деп. Анан өзгөрүүлөр ыкчам түрдө болбойт деп атпайбы Гүлайым? Өзгөрүүлөр болбойт эгерде партиялар ошентип эле кайра эле байлар жулунуп, анан ошол байларды колдогон таза адамдар ошол тизмеге кирип, ошолор менен чогуу булганып, өздөрү жаманаттуу болуп, ошентип шайлоочу кыйналып турганда, калк кыйналып турганда, ошентип шайлоочуну сатып алса, эч качан өзгөрүү болбойт.
өзүңөр байкадыңар, мына 30% катышты. 30% араң жетти. Бишкекте 30%га да жеткен жок. Катышкан шайлоочулардын санычы. Демек, бул дагы деле далилдеп атат да, коомдо абдан бир чоң мындай бийликке карата ишенбестик, кабыл албоо болуп атат да. Анан эми ошо келгендердин шайлоого катышкандардын бир 50%дан көбү оңой эле сатылып кетип атты. Эми ал факт албетте Гуляйма биз добуш сатып алдык деп өзүнүн мойнуна албайт, бирок биз аны баарыбыз эле көрүп турдук. Болгондо да мына акыркы күндөрү ар бирөөбүз өзүнө жооп сөз берели андан кийин сизге. Мен болгон нерсени айтып атам да. Мен сатып алган жокмун бир да добушту. Мен да каражатым жок. Ал жерге партия катышты да. Партия болуп атканда партиянын курамында ар бир киши өзүнө жооп бериши керек. Гуляйым сөз берели. Сиз деп аткандан кийин, демек сиз партиянын мүчөсү эмескенсиз да. Анда НДПК деген жөн эле ар кандай адамдар биригип алып эле факты бериңизчи. Далилдеп чыгып атыптыр да. Далилдеп сүйлөңүз. Сиз өз башыңыз менен ушинтип туруп башка бирөөнү жамандап атканда биздин укуктук маданият көтөрүлбөйт. Жок, аны мен Ошол эле учурда айтылып атат, мурдагы шайлоодо форма 2 пайдаланылса, мында форма 1 пайдаланышты деп белгилеп кетип атышат да. Форма 1 кандайча пайдаланылды? Форма 1 кандайча пайдаланганын билбейм, бирок биз азыр аябай талдап атабыз. Азыр эле карап чыктым. 12-18 деген участокта, мисалы референдумга байланыштырып айта турган болсок, референдумга катышкан шайлоочулардын саны 400гө көп болуп атат да. 400гө көп болуп атат. Бир эле участокта. Анан кече дагы бүт ошол немен баарын талдап чыктык. Кээ бир участоктарда өзгөчө жыл массивдерде мындай көрүнүштө башка партиялар 1ден 2ден, а бир партия 300, 400, 500 добуш алгандар бар да. Демек, булардын технологиясы мындай болгондо, булар эми акча чачканда дагы бүт немелерге, участокторго чачкан эмес, булар тандап туруп эле, бир 10-5 тандап туруп эле ошол жака основной болуп чачып коюшкан да. Ошо менен ошондон добуштары көбөйүп кетип атат. Анан эми мисалы Эмгек партиясын ала турган болсок, биз ал анализибиздин баарын чыгарабыз, анан журналисттер өзүңөр да көрөсүңөр. Мисалы анын баары эле билет, Дордойго жакын жашаган немелердин баары, жыл массивдердин баары толугу менен аларга берип атат. Анткени иш алып барып атат, акча берилип атат. Эми аны жок, берилген жок, биз таптазабыз дегенде эми аны баары эле көрүп турат да. Акча алгандар өздөрү билет. Анан аны баягы орустар айткандай канчалык халва дей берсең оозуңа мындай таттуудагым келбейт да, туурабыз полка. Ошол себептен болгон нерсени моюнга алыш керек. Мүмкүн Гуляйым өзү акча таратпаса, мен ишенем, Гуляйымдын каражаты да жок болуш керек. Бирок Сурахматовдун кол астында иштеди. Ошон үчүн ушул команданы колдоп атат. Бул өтө өкүнүчтүү. Мен ушундай таза адамдар ушундай немелерге кошулганда ушундай бир ичим ачышат да, Мүмкүн кандайдыр бир көз карандылыгы бар болуш керек. Анан Гуляйым албетте акча тараткан жок, бирок ошо акча тараткандардын жанында жүрдү, ошолорду пиар кылды, ошолорду колдоду, ошолорду коргоду. Демек, ошол процесстерге сиз дагы катыштыңыз деп айтсак болот. Анан айтып атпайбы, мен тараткан жокмун деп. Туура, сиз тараткан жоксуз, бирок сиз партиялык тизме менен чыктыңыз да. Сиз партиянын мүчөсүсүз да. Сиз НДПК партиясына канча жылдан бери мүчөсүз, мисалы? 1 ай. Эмнеге барасыз анда? 1 ай болсо анда партия эмес экен да бул. 1 ай, анткени Бишкек шаарынын кеңешинде анда шайлоого катышкан партиянын тизмесинен баш керек. Анткени толтура жумушум калды. А сиз шайлоо үчүн эле түзүлгөн партия экен да. Сиздин кандай негизиңиз бар? Жок, айтсаңыз, сиз анда партияга бириле болсо, сизге бир суроо. НДПКнын атын жаман алып эле чыгып атпсыңар. Анда команда деле жок экен. Сизге бир суроо. Сурахматов сизге эмне жамандык кылды? Сурахматовду катышуучулар жекеме-жеке өтпөйлү, андан кийинки суроону Гуляйым сизге берели. Сиз Facebook баракчасында ушу реформа партиясы, реформа кичинекей баладай болуп Twitterдин скриншотторун тартып алып, аларды Facebookка жүктөп алууну токтоткула, утулдуңар деген билдирүү калтырдыңыз да. Анан бул эмнеден улам келип чыккан билдирүү? Негизи эле атаандаш силердин партиянын эң башкы атаандашы ушу реформа партиясы эле.
Негизи борбор боюнча мен жалаң 2 эле партияны көрдүм. Анткени баягы жолугушуулар жүргөндө, жолуп келгенде кээ бир апа болобу, ата болобу жарандыр айтып атты, мына жаңы эле ата журт келип кетти, жаңы эле ак бата келип кетти деди. Анан кийин ошол 2 партияны эле талаадам, баягы агитация талаа деп коет майданында, мен 2 эле партияны көрдүм. Бирок соц тармактарда негизги алар партиялар аз болду, реформа көп болду. Ошондо кандай бир сөз жазылбасын, ар бир соц тармактын өзүнүн жанры бар. Бул жанагы кино сыяктуу болот, Зеленая миля деген кинодо, ошондо жашыл миляда эмне болсо ошол жерде калыш керек деген мыйзамды өзүбүзчө сактайбыз, ошол кодексти сактабай, контексттен жулуп алып, кайра-кайра реформанын мүчөлөрү кайра-кайра мени жамандап жатты. Фейсбукка ташып. Мен ошону жөн эле жазып койдум. Фактыны далилдеп эле койдум. Мен кошумча кошкон жокмун. Бир нече сөз болгон жокпу, болгон жокпу. Бул ар бирибиздин ичибиздеги, жүрөгүбүздө болуп аткан нерсени биз ар бирибиз соц тармактарга жазып, кичине бир сыйра баягы психологиялык бир өзүбүзгө мындай релакс сыяктуу кылып туруп өзүбүзгө жардам кылабыз. Бирөөсү ыйлайт, бирөөсү мактанат, бирөөсү сыймыктанат, бирөөсү абдан кооптонот. Тиги жер сынып калыптыр, бул жер жолдо ташталып калды деп. Ошондуктан соц тармак биздин эле турмуштун дагы бир көрүнүшү болуп калды да. Ошондуктан мен таң кала турган нерсем болуп атат. Эгерде ушундай катуу өзгөртүүлөрдүн аябай бийик бул моралдык принциптерди абдан сактаган күч боло турган болсо, ошондой майда чүйдөгө аралашты, ошол заматтык 1 мүнөттүк бирөө менен сүйлөшүүнү жулуп алып качып кетишти. Мейли дедим, болуптур дедим, ал кичинекей балдар экен дедим, кичинекей балдар сыяктуу аны да мен күлүп койдум. Муну керек болсо философияда да бир категория бар, муну сарказм деп коет, ирония деп коет, кыргызча какшык деп коет. Ал бирөөнү жаманаттуу кылуу максатында жазылган эмес. Негизи эле ушу болуп өткөн шайлоодо мурдагыдай эле акча менен бийликтин партиялары уттуу деген пикирлер дагы бар да. Анан шайлоодо бардык партияларга бирдей мүмкүнчүлүк түзүлдү беле негизи? Бирдей мүмкүнчүлүк баягы моментип каражат чачпаса, анда албетте бирдей мүмкүнчүлүк болот да. Бул жерде шайлоо комиссияларынын чабалдыгын айтып кетиш керек сөзсүз түрдө. Анткени 3-5 октябрда өзүңөр билесиңер, эң көп нааразычылык шайлоо комиссияларына карата болду да. Анан шайлоо комиссиялары азыр жанагы колунан кармап келген күндө дагы биз киреше албайбыз, аны укук коргоо органдары караш керек, тергеш керек. Анан эгерде ошолор таап чыкса, ошондо биз чара көрөбүз деп атат. Бул шайлоо комиссиялары өздөрүнүн табиятын, өздөрүнүн затын түшүнбөй аткандыгы да. Мен дагы шайлоо комиссиясына, Борбордук шайлоо комиссиясында мүчө болуп 2010-жылы иштегем. Ал кезде мыйзамда Борбордук шайлоо комиссиясы да көз карандысыз орган болгондон кийин Борбордук шайлоо комиссиясына абдан көп мүмкүнчүлүктөр берилген да. Эгерде ошондой бузуулар болуп атса, укук бузуулар болуп атса, Борбордук шайлоо комиссиясы ошол замат карап, ошол замат териштирип, анан ошондой бузууга барган партияларды, талапкерлерди четтетиш керек да. Анан ким эмне кылды? Өткөндө бир 2-3 талапкерди подкуп немеси болду, шагыл төгүп берди деп четтетип койду. Бирок партия катышып атат да, талапкер катары. Партия катышып атат. Мындай учурда демек партияны талапкерди алып койбой, жалпы партияга чара көрүш керек. Мына 2010-жылды эстетип кетейин, жанагы Атамекен партиясы жана кызыл ленталарын илип койгондо ошондо маселе турган, биз буларды алабыз азыр. Шайлоодон депчи, бир добуш жетпей калган да. Бир добуш жетпей калган. Ошон үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы эгерде булар чара көрө албаса, эгерде булар жаза албаса, жаза колдоно албаса, анда эмне кереги бар Борбордук шайлоо комиссиялары? Биз атайын көз карандысыз орган болсун, ошонун баарын текшерсин, көзөмөл жүргүзсүн, чара көрсүн деп атабыз да. Анда эмне үчүн анда бузуулар жөнүндө кодексте буларга укук берилип атат? Айыпка тарткыла депчи, силер тартасыңар деп. Укук коргоо органдары эмес, шайлоо комиссияларына берип атат. Эгер шайлоо учурунда бузуулар боло турган болсо, силер тарткыла жоопкерчиликке, айып салгыла деп атат. Булар ошол мүмкүнчүлүгүн мыйзам берген бийлигин пайдалана албай,
бечелдигинен ошентип карап отурат да. А чынында булар өздөрү териштириш керек, четтетиш керек. Эгерде шайлоо мыйзамдары бузулган болсо, болду, чара көрүш керек, четтетиш керек дагы. Анан кылмыштын белгилери бар болсо, анда укук коргоо органдарына өткөрүп бериш керек. А биздики бүт тескери, бүт тескери. Ошол себептен борбордук шайлоо комиссиялары бул жолу дагы ошентип карап отурушту да. Азыр дагы борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы айтып атат. Биз укук коргоо органдарына бердик, эгер ошолор тактай турган болсо, анда биз чара көрөбүз деп атат. Эми биз билебиз да укук коргоо органдары кандай иштейт. Өзгөчө бул баягы байлардын колундагы партиялар болуп аткандан кийин алар деле эртең бүт эле тармакта коррупция. Ким кепилдик бере алат? Укук коргоо органдары таза иштейт дагы, ошонун баарын далилдеп кылмыш кылганын чыгарып берет депчи. Эч ким андай кепилдик бере албайт. Эч ким. Ошол себептен азыр дагы канчалык көп фактылар болду, жана клоп канча деп атат, 2000ден ашык бузуулар болду деп атат, бүт Кыргызстан боюнча. Бишкекте да көп болду деп атат. Анан ушуга ыкчам түрдө реакция кылгандын ордуна борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн жоопкерчилигин башка органдарга жүктөп коюп карап отура берет да. Эгерде ушундай улана бере турган болсо, эртеге кечпей дагы бир шайлоодон бир чоң нааразычылыктар чыгышы мүмкүн да. Гуляйым, сиз ушул болуп өткөн шайлоодо акча менен бийликтин баягы эле бийликтегилер утту деген пикирге кошуласызбы? Бул бир тараптуу пикир эмес, бир тараптуу маселе эмес. Бул ар тараптуу маселе. Эгерде азыркы учурда Кыргызстандын ушул шайлоо органдарына, кеңештерге, жергиликтүү кеңеш болобу, жогорку кеңешке болобу, ошол жерде өкүлдөр эл менен шайланып атат. Ошол элдин маанайы кандай болсо, ошол менен эле шайланып туруп өтүп кетип атпайбы? Анткени бул конституциялык укук болуп атат. Шайланыш, анан кийин добуш бериш. Ошондо эки тарап тең өзүнүн конституциялык укугун өткөрүп ишке ашырып атат дагы, бирок сапаттары ар кандай болуп атат. Ар бирөөсүн азыр жарандык коомчулук менен, негизги шаардык коомчулук менен ар бир кишини азыр кандай жумуш болобу, болбойбу, аны деген жакшынакай көзөмөлгө алып койсо болот. Ошо тактап кетейинчи, ушул шайлоодо акча менен бийликтегилер келди деген пикирге кошуласызбы же жокпу? Бир чети кошулам, бир чети кошулбайм. Эмне үчүн? Анткени биздин партияда акча таратылган жок, бирок мен өз көзүм менен көрдүм бир партияны таратып атканын. Анан кийин материалды топтоп туруп милицияга өткөрдүм. Мен катыштым бул күрөшкө. Кармап туруп бердим. Кларайым, бир катар мыйзам бузуулар катталса, азыр добуш берүүлөрдү жокко чыгарууга кандай негиздер бар? Эми негиздер көп эле, жана айтып кетпедимби, өздөрү көз каранды болуп турат да, борбордук шайлоо комиссиясы. Өздөрү иштегендин ордуна башка органдардан көз каранды болуп турат. Анан биз дагы азыр иштеп атабыз, талдап атабыз. Бүт байкоочулар алып келген протоколдор менен сайтка чыккан. Эми сайтка толугу менен протоколдор илинбей атат да. Бул жерде дагы бир майна неме барбы деп шекишип атам да. Дагы бир класс оюндар бар. Жашыра турган бир нерселер барбы бул жерде? Мыйзам боюнча булар ушул немеси участокто окулгандан кийин эле сөзсүз түрдө ошондо скан кылып туруп эле серверге жөнөтүш керек эле да. Ошол замат чыгыш керек болчу. Парламенттикте да, президенттикте да ошол замат чыккан. Эми болсо кармап отурат. Референдумдуку да чыкпай атат. Жергиликтүү кеңештердики дагы чыкпай атат. Эми кечеден бери кичинеден чыгарып атат. Бирок азыр дагы карап чыктым. Бишкек шаары боюнча мейли башка айылдарда Кыргызстан боюнча алыс жактарда мүмкүн кандайдыр бир кыйынчылыктар бардыр. Туурабы? Бирок интернет заманында ал деле болбош керек. Бишкектикин чыгарып койсо болмок да. Бишкектики чыкпай атат да. Бишкектики чыкпай атат. Биз ошондо баягы 3 күн берилет мыйзам боюнча. Эгерде биз кандайдыр бир бузууларды байкасак, биз сотко даттанууга 3 күн берилет. Эртең 1 күн калды. 1 күн калды. Азыр маалымат жок болгондуктан биз аны талдай албай атабыз да. Анан эми кандай болбосун, жана дагы айтып кеттим, шайлоочулар өздөрүнүн жоопкерчилигин сөзсүз түрдө сезиш керек. Өздөрү тандаган депутаттары эми көрөбүз кандай иштейт экен. Гуляйым айтып атпайбы Суракматовго меңиз бар. Суракматовго мен жеке инсандык эч кандай дооматым жок, мен ал кишини тааныбайм дагы. Бирок
шаардын жашоочусу катары мен Суракматов мэр болуп тургандагы аракет немесин ишмердүүлүгүн аябай талдап карап чыктым. Өзгөчө баягы юрист болгондон кийин кылмыштуулук жагын карайт экенсиң да. Анан Суракматовдун кол астында иштеген адамдардын көпчүлүгүнө азыр кылмыш иштери козголуп атат. Анан Гуляйым азыр айтышы мүмкүн парк деп. Туура башка мэрлерге салыштырмалуу жакшы сейилдей турган жакшы жайлар Суракматтын мезгилинде салынды, азыр дагы салынып эметип атат. Бул жакшы жагы. Бирок ошол эле парктар боюнча Ынтымак паркы, Молодежный паркы, Карагачева роща деген парктар боюнча азыр кылмыш иштери козголуп тергелип атат да. Тергелип атат. Анан кол астында иштеген жана Бишкек свет, тазалык, кадр саясаты ушунчалык бир начар саясат болуптур. Ага чейин деле булганып келген. Элдин оозунда калган кылмыштуу аракеттери менен элдин оозунда калган адамдарды бир кызматтан бир кызматка жылдырып эле иштете бериптир да. Ошол себептен азыр көрөбүз. Жана өткөндө видео жүрөт, үчөө сүйлөшкөн жерде, туурабы? Аны коалиция куруп атат дейт. Андай сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн. Жеңип келген партиялар сүйлөшөт, кандай кылабыз, коалицияны кандай кылабыз, төрага ким болот, мэрге кимди жылдырабыз деген андай сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн. Бул жерде кылмыштуу ишти экенин байкаган жокмун. Бирок эми карайбыз да, биз жана айтып кетпедимби? Биз эми буга чейин мындай эле үстүртөн эле башка жарандарды эле карай турган болсок, биз эми толугу менен көзөмөлгө алабыз бүт кадр саясатын. Анткени бүт мэрияда абдан көп ушундай көп жылдан бери эле бир структурада иштеп, ошону тоноп, ошону жегиштер көп да. Азыр кадр саясаты кандай болот? Ким келет? Бишкек шаарынын центрдеги жана Золотой кусок деп коет, алтын кусоктор кандай болуп чечилет? Бул курулуш немесин фирмаларды жетектеп келген адамдардын көбү азыр депутат болуп келатат. Булар кандай саясат жүргүзөт? Мына ошол нерсенин баары биздин көзөмөлүбүздө болот, сөзсүз түрдө. Акыркы жалпы суроом болсун, Гуляйым, шаардык кеңештин мурдагы курамынан азыркы курамы эмнеси менен айырмаланат? Азыр өзүңүздөр билесиздер, Бишкек шаарынын кеңешинин баягы тизмеде көрсөтүлгөн талапкерлердин ичинде жумшак рейтинг деп коет. Ошондо курам дагы өзгөрүлөт. Курам өзгөрүлсө, ошого да карабастан, мисалы үчүн НДПК партиясынын ичинде абдан профессионалдуу сонун адистер бар. Ошол адистер толугу менен депутаттык мандат алып, анан кийин Бишкек шаарынын кеңешинин регламентин өзгөрткөнгө, анан кийин мурунку баштаган жакшы жумуштарды улантканга күч жетет деп ишенем. Бул мэрияны болобу, Бишкек шаардык кеңеш болобу, мэрия өзгөчө, бул бир кишинин атасынан мурас болуп калган жумуш эмес. Ошондуктан жалаң бир кишиге бүт баарын тең үйүп салганда, бул эми жарандык маданиятка көп жатпайт деп эсептейм да. Эгерде жоопкерчиликти бир кишиге келгенде туура эмес. Анан кийин жана эки парктыгы изилдөө болду атат. Ошол эки изилдөөгө болгон материалды мен өзүм топ бүт баарын алып чыгып бергем. Ачыкка мен чыгаргам. Анан кийин тиги изилдөөдөн акча алып, приз алып балдар отурат. Ошол балдар бирөөсү да рахмат айтканды үйрөнгөн жок. Ошону да айтып коет элем. Кичине ошол изилдөөчүлөрдөн баштап алкыш айткан маданият пайда болгондо, мэриянын ичинде дагы толуктура сопсонун иштеген балдар бар, адистер бар, кыздар бар. 8000ден ашык киши иштейт. Алардын баары тең бирөөнүн үй бүлөлөрүн багат. Баары тең алып жулду деген да туура эмес. Бул деген негизи сатып алуучу система. Баары жайда айткан жокпуз да. Сатып алуучу система. Фактор жүрбөйт. Сатып алуучу. Бишкек свет, тазалык, айтыңызчы мына Суракматтын кол астында иштегендер. Бишкек свет жана ёлкалар боюнча, тендер боюнча баарын ачыкка чыгарышты го. Ал ошондон кийин Суракматовго вице-мэр болуп атат. Эмне үчүн ал кишини вице-мэр кылат? Сатып алуучу системасын өзгөртмөйүн, ошол сатып алып атканда, кандай жумушту тандап атканда, кайсы көрөктү сатып атканда, кайсы плоскогуб салып атканда көзөмөл кылыш керек. Андан кийин жөөдө баатыр үйдө жок болуп атабыз ар бирибиз. Ошондуктан азыркы учурда ким добушун берди, ким добушун саткан жок, ошол шаар тургуну көзөмөлгө ар бир кишини алса, ошондо Бишкек шаарыбыз сүйүктүү шаар болот. Мындай маселеде добушту сатып алгандар биздин калкта буну туура түшүнүш керек.
эч качан өз эмгеги менен, таза эмгеги менен тапкан адам шайлоого монтип акча чачып добуш сатып албайт. Эч качан. Демек анын баары коррупциялык жол менен келген акча да. Өзүңөр деле ойлоп көрсөңөр, өзүңөр карата ойлоп көрсөңөр, мисалы өзүңөрдүн тапкан эмгегиңер менен тапкан акчаңар болсо, силер ошол акчаны подкупка чачасыңарбы? Эч качан чачпайсыңар. Ошон үчүн бунун баары коррупциялык жол менен келген акча. Аны ошентип добуштарды сатып алган адам сөзсүз түрдө мен буну өндүрүп алам. Өндүрүп алыш үчүн баратам дегенди билдирет да. Ошону түшүнсөк дагы өлүп кетсин деп атышат да, эми шаардыктарчы, баягы шайлоочулар, алданып аткан, сатылып аткан шайлоочулар өлүп кетпей, булар баары эчтеке жакшылык кылбайт, тойсу той алсын, тоносу тоносун, жесе жесин дегендей ушундай бир мамиле кылып атат да. Ошонусу өтө өкүнүчтүү. 1000 сомдон берип, 500 сомдон берип добуштарын сатып алды, бирок мына шаарды карап көргүлөчү, шаардагы бизнеси боюнча ошо бизнес кылып аткан, ошо бизнеске таянып кеңешке келип аткан, депутат болуп аткан адамдар кандай пайда табат? Кандай пайда табат шаардын байлыгынан? Буларга ошол ресурска, шаардын ресурсуна, шаар берип аткан мүмкүнчүлүккө жол ачылып атат да. Булар ошого жолунуп атат, ошого умтулуп атат. Булар жакшылык кылалы деген ниет менен келип аткан жок. Рахмат, катышуучулар, убактыңарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен биздин талкуу берүүбүз соңуна чыкты. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.